салмактуу саясатчы болуп саналат. Өтө жаш, харизматично сүйлөйт, анан Америкага, батышка жакын. Гомаржот. Гомаржот. Рад вас приветствовать. Добрый день. Спасибо. Ираклий мырза, Азаттык плюска интервью берүүгө макул болгоңуз үчүн чоң рахмат. Биринчи суроом бул, айтсаңыз, сиз мына революциядан кийин Михаил Саакашвилинин командасында болгонсуз да. Эмне үчүн кетип калдыңыз? Mr. Saakashvili came to power by the high support of the population. Саакашвили мырза бийликке элдин колдоосу менен келди. Жада калса Шеварднадзенин убагында бийликте тургандар да ага кошулган. Мисалы, мен өзүм ал убакта министрдин орун басары болчумун. Биз баарыбыз жаңы Грузияны курабыз деген максатта бириккенбиз. Себеби Саакашвили Грузиянын ар бир жаранына жакын болгон жолду тандаган. Биздин өлкө демократизацияга жана реформаларга муктаж болуп турган. Саакашвили 2003 жылы аябай жакшы реформалардын башын баштаган. Мен алардын айрымдарын айта кетейин. Мисалы, коррупцияга каршы күрөшүү, жарандарды тейлөө кызматтарын реформалоо, полициядагы жана күч тармактарындагы реформалар. Булардын баары жакшы натыйжасын берди. Төмөнкү жана орто тапта коррупция таптакыр эле жок. Бирок тилекке каршы Саакашвили демократия принциптерине кызыктар экендигин далилдей алган жок. Ал парламент жана сот бийлигин алсыздатып, президенттин ыйгарым укуктарын күчтөнтүп баштады. 2007 жылы ноябрь айында биринчи демонстрациялар башталганда, мен менен Саакашвили туу туткан баалуулуктар айырмаланаарын түшүндүм жана анын командасынан чыгууну чечтим. Nemina gitkat ettinam. Ჩვენ თავარი მიზანი ეხლა თავარი პლატფორმი დაკავებული გვაქვს. Investor environment is not growing in this country. We have a drop of 80%. Инвестициялардын тартылуусуна ыңгайлуу жагдай түзүлгөн эмес. 2007 жылдан бери чет элдик түз инвестициялардын агымы 80%га төмөндөдү. Бул Саакашвилинин убадалары ишке ашпагандыгынан кабар берет. Биз төмөнкү жана орто таптагы коррупцияны жойгонубуз менен элитардык коррупция өнүгүүдө. Монополияга каршы саясат жүргүзүлбөйт. Грузиядагы бизнестин дээрлик 80% бийликте турган саналуу министрлердин көзөмөлүндө. Анан грузин экономикасы кантип өнүгөт? Айыл чарба тармагы таптакыр эле унутулуп калды. Грузин халкынын 55% айыл чарба менен жамбагат. Акыркы 7 жылда бюджеттин 1% айыл чарбаны өнүктүрүүгө жумшалган эмес. Биз өлкөдөгү айыл чарба товарларынын 80%ын тыштан алып келебиз. Экономикалык реформалар эл үчүн эч кандай пайдасын алып келген жок. Баалар жогору, жумушсуздук өлкө бою 60%дан ашат. Бул экономикалык реформалар жарандарды тейлөө кызматтарын жакшыртууда жана бизнес кылууну жеңилдетүүдө абдан маанилүү болчу. Бирок ал реформалар токтоп калган. Биз өлкөнүн экономикасын алдыга сүрүшүбүз керек. Жана Саакашвили мындай жоопкерчиликти ала албайт. Who can take country into progress. He's now becoming the politician of the past. Biz азыр Грузиянын эски шаар деген аталыштагы бир шаарына келдик. 2004 жылкы революциядан кийин экономикалык реформанын эпкини бул айылга да жеткен экен. Мисалы бул шаарда атай турган болсок, бардык үйлөр эски эле болгон. Бирок президенттин өзүнүн кийлигүүчүсү менен ушул шаарда алышкандагы бүт баарын жаңылап чыгышкан. Чатырчаларынан бери үйлөрдүн бардыгын мамлекет өзү куруп берген. Натыйжада бул жерге күн сайын жүздөгөн туристтер келип, Грузиянын бюджетине акча таштап кетишет. Эң кызык жери, азыр эле биз келгенден 1 саат мурун Грузия президенти Михаил Саакашвили өзү келип бул жерде айыл менен элдер менен жолугушуп кетиптир. Биз ойлойбуз, Кыргызстанда дагы кандайдыр бир шаарды же айылды алып ушундай бир туристтик шаар, туристтик айылга айлансак, анда Кыргызстандын экономикасына деле жүздөгөн миллион акчалар түшүп турмак.
Ակաց կարտուլան շամոպատ միլա Ակսակարտվելով չմենց գվարս պատարա Ակաց կարտուլան շամոպատ միլա Ակսակարտվելով չմենց գվարս պատարա Agriculture contributes 10% to GDP. Айыл чарба Грузиянын ички дүң продукциясына жыл сайын 10% пайда алып келет. Акыркы 7 жылда бул сан азайган жок. Бирок ички дүң продукциянын көрсөткүчү өсүп жатат. Демек айыл чарбанын да натыйжалуулугу өсүүдө. Мен муну көйгөй деп эсептебейм. Дагы бир баса белгилеп кетүүчү нерсе 2006 жана 2007 жылдары Грузиянын айыл чарба продукциялары Орусияга таптакыр эле экспорттолбой калган. Ал эми Орусия Грузиянын эң негизги экономикалык өнөктөштөрүнүн бири болчу. Мындай кыйынчылыкка туруштук берип, урап калбай, жада калса бутуна туруп өнүгүп жаткан экономикабызга там бериш керек. Биз азыр Бириккен Грузия демократиялык кыймылынын баш кеңсесине келдик. Бул жерде өзүңүздөр билгендей, бул кыймылдын төрайымы Нино Буржанадзе отурат. Нино Буржанадзе буга чейин Михаил Саакашвилинин командасында болгон, президент болгон, парламентти башкарган. Чын эле Михаил Саакашвилинин жүргүзгөн реформаларын оппозиция кандай баалайт? Азыр оппозиция лидерлеринин бири Буржанадзе менен маек курабыз. Көп болуңуздар. В свое время, когда мы пришли к власти, мы обещали, что к 2005 году минимальная пенсия будет равна $100. Өз учурунда биз бийликке келгенде 2005 жылы пенсиянын эң аз төлөмү $100 барабар болот деп сөз бергенбиз. Бирок азыр 2011 жыл болгонуна карабастан пенсиянын эң аз төлөмү болгону 100 ларини гана түзүүдө. Бул болжол менен $47. Ал эми азыр силер көчөгө чыгып дүкөндөрдү кыдырып бааларды салыштырып көрсөңөр 100 лариге эмне келет экенин баамдай аласыңар. Албетте бул акчага пенсионер жашай алабы? Азык-түлүктөн тышкары газга жана светке төлөш керек. Алар дагы кымбат турат. Анан дары-дармек деген бар. Биздин өлкөдө эч бир кындыксыз, чындыгында мыкты иштеп жаткан бул бир гана президент Саакашвилинин пиар кызматы. Америкалык жана европалык пиарщиктерден түзүлгөн бул компаниялар үчүн мамлекеттик бюджеттен ондогон миллиондор бөлүнөт. Алар албетте өз ишин мыкты билишет жана Грузия гүлдөп жатат деген уламыштарды чыгарып жатышат. Тилекке каршы бул уламыштар чындыкка жатпайт. Раньше было, как везде было в Советском Союзе. Мурда бул жактагы акыбал башка совет өлкөлөрдө эле аябай начар болчу. Албетте машинени каттоо кыйынга турчу. Ал элдерге, жалпы эле мамлекетке терс таасирин тийгизчү. Реформа учурунда бул кызматты да реформалоо чечими кабыл алынган. Азыркы кызмат 4 негизги функцияны аткарат. Бул машинелерди каттоо, айдоочунун күбөлүгүн берүү, курал-жаракты каттоо жана ар кандай керектүү справкаларды берүү. Жалпы Грузия бою мындай кызмат 12 жерде жайгашкан. Алардын баары бири-бири менен тыгыз байланышта болуп, биргеликте натыйжалуу иш алып барат. Ал 12 кызматтын баардыгы окшош функцияны аткарат. Мисалы сен Грузиянын башка аймагында каттоодо турсаң да, жада калса чет өлкөдөн келген жаран болсоң да, каалаган жериңе келип, ал жактын кызматын көрө аласың. Самая главная проблема этой службы есть коррупция и протекция. Буга окшош жарандарды тейлөөчү жайлардын эң негизги проблемасы бул коррупция. Сиздер өзүңүздөр көргөндөй бизде коррупция таптакыр эле жок. Революцияга чейин машинени бажы каттоосунан өткөрүү 3-4 күндө талап кылчу жана ага укмуштай акча сарпталчу. Ал акчалардын кайда кетип атканын эч ким билчү эмес. Азыр болсо машинени бажы каттоосунан чыгаруу жана кайра каттоо ашып кетсе 25-30 мүнөттү талап кылат. Бул имараттан күнүнө 3000ге жакын адам өтөт. Это здание каждый день пропускает где-то 3000-2800 человек. Биз грузин саясатчылары менен сүйлөшсөк, Грузиядагы бийлик өкүлдөрү менен баары менен сүйлөшсөк, Кыргызстанда деле мына ушундай реформаны эгерде бийликтегилердин саясий эрки болсо, жасоого мүмкүн экендигин айтышат. Биз болсо кыргыз бийликтерине болсо мына ушундай коңгуроон кагабыз. Бизде дагы ушундай реформаны качан жасайсыңар?